Бул жерде мурда бул жайыт эле жер катары болгон айыл өкмөтүбүздө. Бирок биздин айыл өкмөттүн эмеси айылдагылар карап атышууда бул тажик жарандары, малайдагы ошондой жер болгон да бул. Каралбай калган жайытты Кулуңду айылынын тургуну бак кылууга бел байлап 57 гектарга шабдалы, алма, бадам жана курма сыяктуу 43 миңдей көчөттү тиккен. Бул немелерге ухотто мындан бияка сентябрь, октябрь, ноябрь күзгө эми чаап, бул быйылгы январда эле тигилген көчөт да. Ал буга биз ухот эч кандай көң-пөң бир жерсемиз себелекпиз. Эми себебиз деп турабыз да буюрса. Багбан көчөттөрдүн аралыгында бош калтырбай жер жемиш өстүргөн. Бакта жергиликтүү тургундар иштешет. Багбан көчөттөргө суу жеткирүүдө бир топ кыйынчылыктарга туш болгон. Суу алып келүүдө эски каналдын 8 чакырымын оңдоп түзөөдөн өткөрүүгө туура келген. Суу маселеси бизден эле агып түшкөн суу болчу. Бул жака чыкпай калган да суу. Ал жагда каналдары толуп калган. Ага расходду кылып, сууду чыгарып, Тажикстанга агып кетип аткан сууду тосуп бул жака чыгарып, анан ушу жерди бак кылдык да. Союз маалында сууду чыгарган, бирок Союздан кийин бир 25 жылдан бери уже суу чыкпай ушундай чөл болуп калган жер эле да. Лейлек районунун Кулуңду айыл өкмөтүнө караган айылдар чек арага жакын жайгашкан. Аймакта суу жеткен 3000 гектар жер бар. Быйыл чек арага чектеш айыл четтерине бак отургузуу иштери колго алынган. Жылга алганда бара максат деген айылыбыз бар. Ал жакта дагы ушу тамчылаш суугар боюнча бир 200 гектарга жакын адамдар арендага жер алган. Аларда документтерин кылып атат. Кудай кааласа ошондой болот. Ошондо жалпысынан bir 300 гектардын тегерегинде быйылкы жылы ушу жашылдандыруу көчөт тигүү үчүн жерлер бөлүнүп берип, элдерибиз иштеп атат. Багбандын багы чек арадан 500 метр алыстыкта Майты тилкесинде жайгашкан. Бак тигүүнүн негизги максаты чек араны коргоо болгондуктан багбандын ишине жергиликтүү бийлик колдоо көрсөткөн. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Баткен облусу.